Майрамкан Абылкасымова эстелик сүйлөйт. Гүл сеңселет таажыларын бийлетип, нектарына кимдир бирөө кусабы, куштар неге бул тарапка дешип турат учалы. Бактар кыздай бой тирешет, сууга тигип көлөкө, чолпуларын шылдыратат, жел жорголоп жөнөсө. Арасында ушул бактын таштан бүткөн таш дене, таштан бүткөн эстелик турат дайым кандуу күндүн солдатындай томсоруп. Бул эстелик кыргыздарда жүргөн болчу бир кезде. Кыргында ал, атамекендик согушта ал, kesсе де башын душман алдында ыйлабаган эч качан. Жеңиш күндү эңсеген, музыкадай таңшыган, ажал менен катар анда турса да, үмүттөрү чарчаган колго күч берип, кабагына зор айбатты чөгөрүп, өз мекенин жанынан бек сактаган. О эстелик, карап турсам таш этегиң учуп тургандай көрүнөт. Бизден мурда желге жолугуп, шинелиңдин ок дарынын жыты төгүлөт. Ордендериң көрүнбөйт төшүңдөн, сен таш денеңди эс алдырып көмбөгөнсүң, чарчасаң да уйкуң келбеген. О эстелик, бырышсага жолобогон өңдөнөт. Майдандагы көрүнүшүң сакталган. А мен чыны эркек кийсе, солдат кездеги шинелин даана көрөм чын денесин эркектин.